Баламды колго түшүрүү учурунда сабашкан. Баңгизат менен кармалган жигиттин апасы окуя тууралуу айтып берди. Токтогул районунун Төркен айылынын тургуну Гүлмира Шакирова уулу милиция кызматкерлери тарабынан негизсиз айыпталып жатканын бүгүн 15 апрель күнү АКПресс Ошто өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында баласы айын 30 март күнү Бишкектен келип, 1 апрель күнү түндө Жалал Абадка жогорку окуу жайда окуган досуна жолугуу үчүн кетип, укук коргоо кызматкерлери тарабынан баңгизат сатууга айыпталып кармалган. Ардактуу YouTube көрөрмандар, сиздер дагы органдар тарабынан кандайдыр бир жапа чегип же мени Жалал Абад областынын УУД кызматкерлери Токтогулдан кармап алып келишип, өздөрү мондай подстава кылып акча берип, мени алып келип Жалал Абадка мени урушту. Уруп мойнума алдым апа. Мага эч ким жардам берген эч ким болгон жок. Эч ким жардам беришкен жок мага. Укук коргоочулар дагы жардам берген жок. Прокурорлор да жардам берген жок. Эч ким жардам берген жок. Эч ким жок болчу. Эч ким жок болчу мага. Эми эмне кылайын, мага мойнума бүттүгүн алдым. Урушту мени. Мына ургандарымды көрсөтүп коеюн сизге. Мына можерим. Кана. Мынаки. Бутум мынаки. Арты мынаки. Артын мурду. Дагы. Казым чечейин. Сумун көтөрүп ал. Мондай кылып мой сабап палкалашты, мондай кылып. Жака буруу, жарык. Жарыкка мондай кылып почкаларымды өлтүрүп, мойнума албайын деп аракет кылдым. Мойнума алышка туура келип калды. Мени аябай пакет кийгизишип, акырында өлгөн атканда мойнума алып бүттүгүнө кол коюп бердим. Тока дубинка менен урушту, бутума урушту. Бетиме маст кайра пакет кийгизишти. Ошондой болду. Апа, мен кечирип коңуз, бардык нерсени өзүм мойнума алып алдым. Мojeriň başından görsetsen. Ошондой болуп калды. Жарыкка көрсөт. Кана. İçim. Мынаке. Мына почкаларым 2 күндөн бери, 2-3 күндөн бери сиелекмин апа. Бутун көрсөтсө анан жериңде. Мынаке арты. Аркасында. Моларыма да чапкан болчу, маякта да сызыктар бар калган. Ушундай кылып уруп, коркутуп, мойнума алдырышып, ушинтип эме кылышты оперлер. Акчаны да өздөрү Торкенге алып барып коюшкан үйүмө. Алар алып ушундай кылып подстава болуп калды. Мен мойнума алышка туура келип калды апа, мени кечирип коңуз.